Сүлүктүдө көмүр шахтасында уранда астында калган кишинин сөөгү табылды. Баткен облусунун Сүлүктү шаарында 22 декабрда Ашынбай жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык көмүр шахтасы урап түшүп, бир эркек киши ичинде калып, 4 шахтер качып чыгууга үлгүргөн. 23 декабрь кечке жуук кырсык болгон шахтада калган 37 жаштагы кишинин сөөгү табылып, жакындарына өткөрүлүп берилди. Бул туурасында өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Азаттыкка 24 декабрда кабарлады. Кырсык болгон жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 1 мобилдештирилген тоо-кен куткаруу бөлүмүнүн 16 кызматкери, тез жардамдын 1 бригадасы, ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана 20 шахтер издөө иштерине тартылган. Булак, Азаттык. Кадамжайда Өзбекстан салып берген оорукана ачылды. 22 декабрда Баткен облусунун Кадамжай районунда 200 орундуу оорукана ачылды. Саламаттык сактоо министрлиги бул медициналык жай Өзбекстандын каржылык колдоосу менен курулганын маалымдады. Оорукананын ачылыш аземине Өзбекстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Амрилла Инатаев, Баткендеги өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Мунарбек Насиров, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Тез курулуучу долбоор менен ишке ашкан оорукана коронавирус инфекциясы жуккандарды дарылоого ыңгайлаштырылып, заманбап үлгүдө салынып, Германиянын техникалык жабдуулары коюлду. Булак, Азаттык. Ташиев Раим Матраимов 2 миллиард сомду кандай жол менен кайтарганын айтты. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимов убада кылган 2 миллиард сомду толугу менен төлөп берди. Бул тууралуу маалымат жыйын учурунда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. 1 миллиард 400 миллион сом накталай акча менен мамлекеттик бюджетке которулду. Ал эми 600 миллион сомдун ордуна бир соода борборун жана 9 батир берди. Соода борборун мамлекеттин менчигине өткөрөбүз. 8 батир УКМКнын кызматкерлерине кызматтык үй катары калтырылат. Ал эми аянты чоң бир батир балдар үйүнө берилет, деди Ташиев. Булак, Спутник KG. Ташиев Атамбаевдин ден соолугу начар, эртең барып кабар алам деп убада бергем. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу жакшы эмес, андыктан эртең барып жолугам деп убада бергем. Бул тууралуу маалымат жыйыны учурунда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге айтты. Эртең жума күнү барып кабар алам деп убада бергем. Чынын айтсам, Алмаз Атамбаевдин ден соолугу начар болуп турат. Эгер зарылдык болсо, ооруканага которуу чечимин кабыл алам. Анткени ал саламаттыгын чыңдап алып, мыйзам алдында жооп бериши керек, деди Ташиев. Эске сала кетсек, учурда Атамбаев УКМКнын тергөө абагында кармалып турат. Жактоочулар буга чейин анын ден соолугу начар экенин айтып келишкен. Бирок кечээ 23 декабрда абалы жакшырып калгандыктан 1 май райондук сотундагы жараянга алып келинди. Булак, Спутник KG.